Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Кулжа тараптан 1917 жылдын аягында келишти. Алыстан көлдү көрүшүп, бешиктеги баладан кылым жыртып, кызыл ээк болгон карыяга дейре ыйлашкан. Бүт баары бүгүнкүдөй эсинде. Касым анда эмне кылаарын билбей, анан боталыны кучактап алып карап тура берген. Ыйлаган эмес, жөн эле таалайына жазылган иштен улам айла амалы түгөнүп, тентип кеткен элин көрүп көлкүлдөп ыйлап, көгөрүп сыздап жаткандай болгон ысык көлдү телмире карап теңселип турган. Көл эне кыймылдап, ордунан бир оптулуп алгандай болгон. Анан бир окумда боталысы башын өйдө көтөрө Касымды тиктеген. Ошондо билген, түгөнгүр турмуш 16-нын тонун жаңы гана чечип, 17-нин тамагынан ооз тие баштаган Касымды ыйлатып жаткан. Көзүнөн тунук, анан аябай ысык мөлтүр жаш эркине көнбөй ээн эркин куюлуп кеткен. Эмне ыйлап жатасың, аба? Боталы мурдун шыр тартып, ага боор карап сураган. Анда анын жетидеги кези эле да. Ыйлаган жокмун. Ыйлап жатасың го? Элди карачы, деди Касым бөбөгүнөн жалтайлап. Элди карачы. Эл акыркы ыйын, айлап жылдап тентип жүрүп, терип жейип чогулткан ыйын. Бөтөн эл, бөтөн жерге көргөзбөй келген, кайгы менен кубанычтын колун кармаган ыйын аянбай төгүп, ата журттун топурагын өөп жыттап, амандыктын асиретин жасап жатышкан. Муну көргөн Боталы да ойлоно калды. Ушинтиш керек турбайбы? Мен эле калсам керек, деди да, анан кирпиктерин бат-бат ирмеп ыйлады. Көзүнөн жаш чыккан жок, бирок аябай шолоктоп ыйлады. Ыйлаганда да эми мындан ары курсагым ачпайт. Дунга менен уйгурдан жалдырап тамак сурабаймын. Ата менен апамдар эми ыйлашпайт. Нан да, сүт да, каалагандын бүт баары болот деп ыйлады. Ыйлап бүтөөрдө ачуу, бирок жыпжылуу жумшак жаш биринин артынан бири кулап кетти. Боталы ушуга сүйүндү. Көзүмдөн жаш чыкпадыбы? Эми жакшылык болот деп ичинен өзүн өзү ынандырып, өзүн өзү жооткотуп, өзүн өзү сооротуп жатты. Бирок ал бул мертебе өзүн өзү баштагыдай алдаган жок. Касым ага ичинен ыраазы болуп турду. Тепкедеги теңиз байлар менен кошо туруп калышты. Тыңыганча чогуу бололу. Мукамбеттер али келелек, Кытай жеринде дешкен. Ошентип күндөр күндү кубалап өтө берди. Дыйканчылык кылышты. Ортолукта 2 айдай оруска малайлыкка барды. Ооба, орус десе атасындай көрчү эле. 16 жылдын окуясынан кийин алардан жүрөгү калып калган. Калган менен тил үйрөнүп, билим алсам деп жүрдү. Жаштын тилеги адамдын жалтанганына карабай турбайбы? Анын үстүнө ал Караколдон баягы манап баласы Юсуп менен жолуккан. Турмуш башка, шарт бөлөк болгону үчүнбү, айтор матырайып, көзүнөн от чыгып турчу баягы Юсуп жок. Көзү алайып, шаабайы сус тартып, жалынынан жанып кетиптир. Анткен менен кыймыл аракети, сүйлөгөн сөзү кудум баягыдай. Өзүнө болгон ишеним, кайра кайтпас көз караш жүдөгөн түрүн билгизбейт. Кайраты курчуп, акылы жетилип калгандай. Касымды карап турду да, кайдан келатасың, деди. Ушул жердебиз. Тайекелерим мененбиз. Окусам деген талабым бар эле, өзбек мектебинен билим алсамбы дегем. Убакыт өтүп жатат. Убакыт өтпөйт. Менин акыбалым болбой жатат. Болсо аскер окуусуна кетет элем, ошол жактан окуш керек. Мен алардын аттарын багам. Короо сарайын тазалайм. Эгер кааласаң, Верныйга окуу бар экен, ошого чогуу кет эле. Карачуулуу Сыдыкты билесиңби? Жок. Билбейсиңби? Ал сени билет экен го. Жылуу булактан болот. Ырчы Сыдык. Ырчы Сыдык? Ооба. Ал сени тааныйм деген. Билем аны. Билсең, ошол Ырчы Сыдыкты айтып жатам. Билбеген ыры жок. Сенин Кытайда жүрүп чыгарган ырларыңды, ысык көлдө кошкон ырыңды ырдап жүрөт го. Биз татарды малайыбыз деп коет. Малайыбыз дегени баласыбыз деп айткан экен. Окууга ынтызар. Ошолда барганы жатат. Сөз бышырып жүрөбүз. Эмне окуу? Аскер окуусу. Ошого өтүш керек. Өзүбүздөн аскер адамы чыкпаса болобу? Башка окуулар да бар. Бирок аскер адамдары менен барсаң, өкмөттүн атынан окууга барган болосуң да. Баягы Байсоорундагы мектепти билесиңби? Билем. Ошондой. Менде ишенген адам жок. Сыдык дагы ушул жерде ат багат.
Аскер гарнизонундагы аттарды карайбыз. Бычков деген командир бала чогултуп жатат. Өзү алып барабы же башкасына дайындайбы, анысын билбейм. Кааласаң биз менен жүргүн. Командирге айта алам. Орусча окугандарды тандап жатат. Мен Караколдогу баягы жогорку мектепти бүтпөй калгам. Үркүн да. Эңгилчектин ашуусунан ата-энемден айрылдым. 7 жакынымды жерге бердим. Иним Токо экөөбүз гана кол кармашып кала бердик. Юсуптун муңайган абалын көрүп, арылбас арманын угуп, Касым аны аяп кетти. Ошондо Сыдыкты эстеди. Жылуу булактан сабатын ачкан баланы Караколдон көргөн, Тепке тараптан жолуктурган. Тең туштарынын арасында татарча сүйлөп, чала була билгенине карабай, орусчаны суудай билгендей түр көрсөтүп жүрчү. Ошо Сыдыктын ырчы аталып калганын кара. Менин кайсырымды ырдап жүрдү экен. Ысык көлдү кошкон ыр дейт. Кагылайын ысык көлдү айтып жүргөн го. Көлдү ким сагынбасын, деди. Ошол ой канатында калкып жүргөн күндөрү орус кожоюнан таяк жеди. Таяк деле эместечи, бирок таяктан катуу тийди. Эмне болуп жин тийгенин ким билсин, күндө келе ишеле. Атка камыт сала албай койсо болобу? Суй жыгылды. Ат дагы аттай болсочу. Орустун зоот айгыры белем. Касымга кыр көрсөтүп кейкейип тура берди. Сынаганыбы, же башкасыбы, башын ийбейт, же басып кетпейт. Өчөшкөнсүп так туруп берди. Сени көрөйүн, бышыктыгыңды чыгарайын дедиби, таза жүдөттү. Ошондо аны Василий деген кожоюну кызуулук менен кагып силкип урушкан. Боюнун кичинелигине жаман сөз тийгизип, анысы аз келгенсип ызасына муунуп унчукпай койсо, тигиниси итиреңдеп чаап жиберген. Шылдыңгыла кеп айтып, көчүктөн ары бир тепкен. Касым мындайды көтөрө алчу эмес. 2-3 күн эмне кылаарын билбей ызаланып жүрүп, анан ал кожоюнунан качып кеткен. Садыбаккас тайекеси ушул арада Касымды ал жерден таппай, келип калар деп жүрүп, арадан 3-4 күндү өткөрүп жиберген. Акыры Тепкеге каттагандан кабар айттырган. Келсе, иш астын үстүн болуп калыптыр. Аскер окуусунабы, Айтор Алматыга барчулар өрт чыккандай bir күндө даярдалып, эртеси жөнүп кетишиптир. Тайекесинин укканы ошондой болгон го. Касым мында жүргөндө ошолорго кошуп жибермек экен. Иш кыйчалышына оосу ошондой болот. Анан эле Кыдыр даарыгандай болуп, баягы окууга жиберттирем деген таанышы пайда болот. Жээнин ошого табыштайт. Тизмеде Тыныстанов жок болуп калат. Ага да болбой Айтор окууга бараткандардын арасына кошкон. Аскер окуусу болсо ошого киргизе көр деп дайындаган. Таанышы күлүп, комиссардын окуусуна киргиземин, кадырың жай болсун деген. Анан алар апийимчилерге кошулуп чогуу жөнөшкөн. Жөө жалаңдап отуруп Алматыга араң жетишкен. Ашуудагы азаптайт. Шыбыргак жамгырдын арты борошологон карга айланып, Карагай арчанын түбүнөн чыга алышпай калышкан. Жол ачылсын деп отурушуп, таңга жуук чыгышкан. Бул качан болду эле? Ооба, 1919 жылдын сентябры эле. Анан алардын билимин текшерип сынактан өткөрүшкөн. Ал жердегилерди Касым ошондо бир таң калтырды. Бир кезде баягы Каракол менен Байсоорунда окуу деп жүргөн учурда орто чарбалуу адамдын баласы атала албай, же атасы андай адам боло албай кыйналышпады беле. Азыр болсо андай талап жок экен. Тескерисинче кедей кембагал деген күчтүү экен. Ата-энем жок, тоголук жетиммин десең, совет бийлиги тим эле кара чечекей каралдысын таап алгансып сүйүнөт экен. Чачыңдан сылап, маңдайыңдан сүйүп алат экен. Чекеңден бирөө черте албайт, сынакка киргизбей туруп, өзүбүздүкү окуй берсин дешет. Касымды антишкен жок дечи. Орусча сүйлөшүп, аңгеме жүргүзгөн сынамакчы казак минтти. Сен окушуң керек, карагым. Аскер окуусуна алар бекен. Эртерээк келегениңде эмне? Неге кичинесиң? Командир сендей болор бекен, деп күлгөн. Анан, мен айтайынчы, азыр тыңдарынан алып калгысы бар эле, деди да погондору жылтыраган адамга басып барып, Касымды аябай мактады. Эч нерсе эмес, билими сиз айткандай болсо көрөлүк. Боюбу? Боткого 2 тойгондон кийин эле өсөт. Владимир Ильичтей болсо болду да, совет бийлигин коргойт, деп койду. Касым ошондо барып билди. Тайекесинин таанышы оңой эмес экенин. Чын эле аскер окуусуна табыштаган тура. Бирок бул жерде андай эместей көрүнгөн. Көрсө жалпы сынактан жакшы өткөндөрдүн арасынан аскер окуусуна алалы деп жатышканбы, деги эмнеси болсо да ал тигилердин купулуна толду. Бирок Касым Ташкентке барчулардын тобуна кошулду.
Казак Агартуу институтунан окуй турган болду. Ага ушул жакты, өзү да ушуну каалап, ошону самап турган. Баягы Дамблдадай, атасынын Дамблда таанышындай көптү билсе, шакирттеринен урмат сый көрүп турса жаманбы? Бай соорундагы Гайсин агайындай билим берсе, колунда жок, бирок окуйм деген тилекте жүргөндөрдүн таламын талашса, элге журтка кереги тийбейби? Балким чын эле Касымдын боюнун кичинелиги, ден соолугунун чымыр эместиги аскердик окууга киришине тоскоол болгондур. Талаш тартыш жараткандыр. Мүмкүн өткөн жылы эле ачылган Казак педагогика институтуна да тың балдардын окушу зарылдыр. Ал Орто Азиядагы эң мыкты окуу жай болсо, Айтур анын тилеги орундалмак болду. Жыргалаң менен Караколдун ортосунда жүгүргөн, тепкенин да тынчын алып, тыныстан уулун издеген тайкеси Садыбак Астын убарасы окуп кал деп үндөгөнү үзүрүн берди кейиптенет. Ооба, акыр түбү окумак. Бирок бу мертебе тайкеси окууга жөнөп жаткандарды кеч болсо да угуп, алардын артынан барып сүйлөшүп, тири карак Касымды тигилерге аралашып калса экен деп чуркаганы жакшы болуптур. Калдалаңдап жүрүп, кайдагы бир апийимчилерге Алматыга барчу кыска, бирок татаал жолду билчүлөргө кошуп, тигил таанышына дайындап жибергенин кара. Ак жолтой болгон экен. Ошондо ал тайкесинин талабын такыр кыя албай, анын үстүнө тиги Юсуптун өткөн жылы айткандарын эстеп, аскер окуусу болсо аскер окуусу болсун. Андан кечигип калсам, мугалимдин окуусуна киремин. Эптеп эл менен жетейинчи. Бара тургандардын арасында деле мендейлер бар тура. Жетейинчи. Кандай окуу бар экен деп ойлонуп, өзүнө өзү дем байлап койгон. Ошондо чыгынганда Юсуптар менен бир кетмек экен. Анын үстүнө тайкеси: «Эми баргын. Булар сени окууга чейин алып барышат. Жолду билет, өз кишилер. Бири-бириңерге жардам бересиңер. Тың бол, бирок бейбаш болбо. Бар күчүңдү жанагы мен уккан аскер окуусуна жумшап көр. Ооба, ошент. Дагы кандай окуусу бар болду экен. Тиги комиссар болчулардын окуусу бар болсо кыя өтө көрбө. Кедейдин баласымын. Окуум келет. Атамдын колунда жогунан улам тайкелеримдикинде. Малайлыкта, ат багарлыкта жүрдүм деп эле эшигине отуруп ал. Мугалимдик да жаман эмес. Бирок ошонун чоң окуусу бар деп уктум. Болсо ошонун жеткен жеринен окугун. Айтур, жакшылап ойлон. Окуш деги колуңдан келет. Орусча да, өзбекче да билесиң. Казакча болсо оңой эле, окуй бер, деп кайра-кайра какшаган. Ошол кабыл келди. Тайкеси айткандай, мугалимдиктин эң чоң окуусу ушул Ташкентте гана бар экен. Казак педагогика институтуна атайын жолдомо берилди. Даярдыгы, мурдагы окуулары, сынактан кандай өткөндүгү жөнүндө ата теги тууралуу кагазга жазылды. Ушунун негизинде тигил жак кабыл алаарын, өздөрү да сынап көрөөрүн, ошого жараша атайын топторго бөлүштүрөөрүн айтышты. Эсине эми келбедиби? Ошондо Алматыга да Ташкенттегидей институт ачылмак окшойт. Же ачылганы жатканбы, Айтур быйыл даярдык жетишпей калыптыр. Эми эмдиги жылыбы же анын аркы жылыбы ачылат экен. Ушуну укту. Ушул жолу окууга жиберген кандай болорун чындап түшүндү. Эч даярдыксыз, эч кандай кагазсыз, тайкеси жолу бирге тааныштарына окууга баратат эле, кош ала кеткиле, жеткирип чоңдоруна дайындап койгула деп узаткан кандай болгонун эми билди. Бактым бар экен, өзүнөн өзү ишим жүрүшүп кетти деп тобо келтирип сүйүнүп жүрдү. Ошентип ал октябрь айынын орто ченинде институтка келип, анын даярдоо бөлүмүнө кирген. Жолу оңунан келди. Бирок аскер врачтары анын жалпы ден соолугун текшеришкенине караганда, мунун орусча сүйлөй аларына, даярдыгы дурус экендигине ал жердегилер чын эле кызыккан окшойт да. Аскер окуусуна алалы деп ниет кылышса керек. Балким башка себеп болгондур. Муну Касымдын өзү деле анча жакшы биле бербейт. Ооба, ошондо анын жаңыдан козголуп келаткан көкүрөк оорусунун белгисин табышса керек. Балким андан күмөн санашкандыр. Айтур алдан эме шектүү болуп тургандан улам ойлорундагыны билгизбей, ушу окууга барышын талаптуу деп чечишкен го. Кудай акы, бул жагын кандай сөз чыгып, кандай ойлор болгонун ал биле бербейт. Жашта оор деген эмне экенин ал кезде укса да тоготмок эмес. 1920-жылдын жай айларында анын азабын тартты. Жаны көзгө көрүнүп, күтүүсүз жерден катуу жыгылды. Догдурдан догдур карап, акыры октябрь айында ооруканага жатып калды. Өзүн алсыз сезип,
бир туруп жөндөн жөн эле тердегенсип же ыйтынымдалышып чыкчу. Андай учурларда кандайдыр бир жагымсыз жыт-жыттангандай болчу. Башка эч нерсе деле байкалчу эмес. Кээде башы тегеренгенсип, кээде эти ысып чыккан сыйгалчу. Көрсө балекет басып келатыптыр. Көкүрөктөн кармаган оору жан кыйноо азабын салып сарсанаага батырганы жатыптыр. Ошентип кышы бою кургак учук дегени менен кармашты. Бирде тыңып көңүлү ачылгандай болсо, бирде өзгөнү тургай өзүн өзү жактырбай, териси сирке көтөрбөй калат. Ошол оору ошо бойдон андан ажырабай, ажалга бирге барчудай болуп келатат. Бул оорудан өлүм гана куткарчудай болуп калды кейиптенет. Алып тынаар акыреттик оору экенин деп кээде ойлонуп коет. Анын үстүнө ал өзүн аябай, күнү түнү өзүн камчылап, узак мезгил баш көтөрбөй иштемей адаты бар. Бош өткөн жылдардын оордун толтуруп алайын деп тирмейип окууга көнүп алган. Бирөөлөр бир нерсе десе, кыйын адамдар жанын аяган эмес, азыр иштеп алайын, кийин эс ала турган кез келет дейт. Кийин кайдан эс алсын? Илимий ишке башын байлады. Башын байлаганда да жанагы жаны жок Поливанов келгенден бери айланайын, анысы бир жанын оозуна тиштеген эмекен, кой десең болбой баш көтөрбөй иштейт. Күн дегенди да, түн дегенди да билбейт. Жыргалыңды да унутуп иштей эле берет. Анан эле бир күнү жаш бала болуп ойноп ийет. Дубана болуп ак уруп, орусчага которуп жаткан манасын бакылдап айтып басып кетет. А бул Касым андай эмес да, сыпаа киши. Жутунганды, жанын бакканды, өзүм дегенди билбейт. Ошол ойду оодарып, эс качырган оору менен ал тээ илгери эле кездешсе керек. Эми минтип, Ташкенттин ташты эритип ийчүдөй болгон ысыгында маңдай теске отуруп таанышып, коон жыттанган күзүндө чогуу жатып сырдашып калды. Тамак аш тартыш, кара сууга боз чаңгыл кылынып жасалган тамактын кубаты кайсы дейсиң? Акыр аягында ушунун баары биригип келип ооруканага жаткырды. Ага бул аябай оор болду. Өткөн жылдын декабрь айынын аяк ченинде Түркстан коммунисттик жаштар союзунун катарына катталган. Ал убакта бул уюм жаңыдан гана уюштурулуп жаткан эле. Ошол уюштуруу ишинин башында тургандардын арасында болууга дилин берди. Коомдук ишке жан аябай киришти. Киришкенде да ал кыргыз жаштарынын атынан чоң ишенич менен кошулган болчу. Эми минтип, өзүнөн өзү соолубай туруп куураган арчадай болуп баратат. Ден соолугунун начарлап баратканын билчү. Билгени менен аны мындай ооруга кайдан жорусун? Чарчагандыкыбы, тамак аштын тартыштыгыбы деп жүргөн. Көрсө, көргө чейин жетпеген дарт жармашып, баленин баарын башка салганы жаткан турбайбы? Осмонкул Алиев, Базаркул Данияров, Адигине Ырысбеков, ушул Касымдын караан туткан достору, бирге окуп, бирге жатып, жарты нанды тең бөлүп жешкен курсташтары. Баардыгы бир туугандай. Касымдын талабын жактырышат, жакшы окугандардын бири катары жогору баалашат. Адигине да ачык айрым, коомдук ишке келгенде гана көңүлүнө жакпаса тартынчактай калат. Өз алдынча демилге көтөрүп, күйүп жанып сүйлөп, маселе койгонду анча каалабайт. Анткени менен тигилердин ыгынан чыкпайт. Өз дегендердин арасында болгондо акыл деген, кеңеш деген ошондон чыгат. Бир жолу, энтеңдебей кое тургула, башкаларды карап иш кылалы. Ата бабаң билмек түгүл көрбөгөн иштен ката кетсе жаман болчу эле, казак менен өзбектерге шылдың болуп жүрбөгүлө. Жаштар иши опурталдуу келчү эле, Ленин эмне дептир? Ленин. Ошонун айтканын уккула, талашкандын жаагын Лениндин айтканы менен жап кылгыла, деп досторун катуу күлдүргөн. Анткени менен өзү айткандай, кайдагынын баарын ойлоп таба бересиңер, а бирок иштегенге келгенде эле мен байкуш жалгыз каламын, деген болчу. Касымды катуу коргогондун, аны жогору баалагандын бири Базаркул. Акыл таразасы менен жүрөт. Жеңил, элбек, кандай иш болсо да колго алалы, муну мындай кылалы деп кеңешин макулдашып турат. Ким болбосун анын айтканына муйуйт. Тил табышып, мамиле түзгөнгө уста. Элдин эски тарыхын, санжырасы менен улама кебин айткандабы алдына киши салбайт. Бу жагынан тиги казактарды кыймылдатпайт. Обдулганын ордуна отургузуп кетет. Ар дайым токтоо, сабырдуу жүрөт. Ошонусунан уламбы Айтор мугалимдерге да жакын. Анча-мынча иштерди өзү эле бүткөрүп салат. Осмонкул көбүнөн чапчаң, бат иштейт, бат ойлонот. Айтор булардын ар кимисинде ар кыл мүнөз, ар кандай кыял болгону менен төртөө бир адамдай.
аркы беркини Базаркулга кеңешип турушат. Баарынан улуусу ошол. Араб тамгасы менен кат жазып, Куран окуганга жетишкен. Сабатын дурус дегенчелик ачкан. Турмуштун ысык суугуна түшүп, өйдө төмөндү көргөн жигит. Айтымында караганда казак тилинде чыккан бир канча китептерди окуган экен. Ушундан улам Озеки чыгармачылык боюнча казак боордоштору менен кадимкидей кармашка түшүп, окуу китептери жөнүндө да сөз кыла алат. Касымга ушул Базаркул жакын. Анын үстүнө ал тарых, Озеки адабият жөнүндө мындан көптү сурайт, билбегенин кеңешет. Ал эми Базаркул болсо анын китепке ач бөрүдөй өч экенин, жазганга жанын таштаган аракетчилдигин жактырат. Чыгармачылыкка көч, казактарды карачы, жазып жатышат, дейт. Кийин редакцияга да ошонун сунушу менен барган. Өзү болсо ошо окуган кезден баштап эле Озеки адабиятты чогултуу жагына даярдана баштады. Баса, ошол ооруканага жатаар алдында үркөрдөй кыргыз жаштары маселе менен чыгышты. Май айы эле. Гезит журналдарда иштегендердин арасында кыргыз жаштарынын өкүлү болсун дешти. Ушундай талаптан кийин Түркстан РКПБ крайкомунун, Түркстан борбордук аткаруу комитетинин жана Түркстан фронтунун саясий бөлүмүнүн Жаңы Өрүш гезитине студент жаштардын сунушу менен Касым кызматка алынган. Редакцияга а кездеги аталыш менен айтканда башкармалыкка ал Түркстан коммунисттик жаштар союзу бөлүмүнүн башчысы катары чакырылды. Ушул иш менен бирге Ташкент шаарындагы казак интернатынын алдында Түркстан жаштар союзунун ячейкасын уюштуруучу катары дайындалды. Комсомол жаштар турмушун чагылдырган макалаларды редакциялоо, ушул темадагы жана революциялык маанайдагы ырларды жаздыруу, аларды гезиттин ар бир санына жарыялоо иши жүктөлөт. Эми мына иши жолго коюлуп, журналисттик менен окуунун айкалышкан жерин таап калган кезде ойдо жок ооруга чалдыгып калып жатпайбы? Бул ага өмүрдөн өчкүс өкүнүч, көңүлдөн кеткис капалык алып келди. Ленин жөнүндө Совет өлкөсүнүн ошол кезде тууралуу, Октябрь революциясынын мааниси жагдайында поэма жазгысы келген. Ага жетишпей калды. Көкүрөгү күйүп, ичи кызыл чок болуп кайгырды. Ошондо ал агасындай асыл досу Базакеси экөө гана билген ырларды жаза бергиси келген. Андан башка иш аттигинин далай жыл далысын салып, арылбас арман, күйгүзүп бүтөр күйүт болуп жаштыгын жалмап жеп жүргөн окуу колунан келбей калабы деп корккон. Базакеси жакшы иш кылды. Казакча китептин баарын жыйнай берчү эле. Айрык экенине да, кол жазма китеп экенине да карабай чогулта берчү. Өлөң китептерди Касымга берчү. Булар кыргыздарга керек. Балдар окуйт. Окуйм деген адам китеп чогултат. Билимдүү киши бир сыйра эле окубайт. Сөзүн эмес, маанисин талдап, акылын тыңшап окуйт. Жазган адамдын сүйлөмүнө эмес, жүрөгүнө жетмейин чагып окудум дешке болбойт, деп турчу. Касым анын айтканы боюнча чагып окучу. Данегине жете, маңызына машырлана окучу. Эми ошол китептерди четинен ташып келе берди. Оку, жаз, оку. Орустун Пушкини, казактын Абайы, мына сенсиң. Оку, жаз, оку. Орустун Пушкини менен казактын Абайы бириккен соң кыргыздын Касым казалчысы, Касым жазуучусу чыгат. Токтогулда комуз болгон. Сенде калем, кагаз бар. Орууну ойлонбо, айыккан соң кайра окуйсуң. Институт ушундай чечим чыгарды. Убакытты бошко кетирбе, деди бир күнү. Окуйм, Базаке, окуйм. Жаңы Өрүш кандай деди? Алар сенсиз чыкпай калмак беле. Качан келсе орууну бар, өзү иштейт деп жатышат. Сакайчы, аны убагында көрөбүз. Оорусуна байланыштуу ал комсомолдон чыкты. Ал кездеги шарт талап ошондой эле. Уюшулуу мезгилинде комсомол катарына киргендер кызмат аткарып, белгилүү иштерди жүргүзүп турушу зарыл болчу. Тилекке каршы Касымда андай мүмкүнчүлүк болбой, жаштар кеңешинин чечими менен ден соолугуна байланыштуу кийинкисин эске алуу менен жаштар союзунун баардык ишинен бошотулду. Анын көпчүлүгүн кыргыз жаштарына тиешелүү жактарын Осмонкул өз мойнуна алды. Ал мындайга келгенде бак ачар баатырдыгы, кабак жазар кабыландыгы бар. Сенин иштериңдин баардыгын бөлүштүрдүк. Кыргыз жаштар менен иштөө маселесин бүт бойдон өз колума алдым, деп келди бир күнү Осмонкул күлүп. Коюу кара чачын улам-улам сылай берип. Жакшы болуптур Осоке, сенин колуңдан келет. Өзүң киришкениң жакшы болгон экен. Колумдан келери го келет. Иш көбөйдү Касыке. Ошондой болду. Мен болбосом, жок, сенден деле эмес. Жагдай ушундай. Жагдайды караш керек.
Түшүнүп турам. Сен билесиң, Каске. Базакем экөөбүз акылдаштык. Сага бир чети эрмек, бир чети коомдук тапшырма. Жаштар иши колдон келет. Доктурлар менен да сүйлөшүп жатабыз, суранып жатабыз. Булардын бүт бардыгы жайында. Сага айтар сөз мындай: ыр жазып тур, ыр керек. Комсомол, партия, революция, дагы ушул сыяктуу. Андай ырларыңды гезиттерден окуп атабыз. Эми революциялык дух дагы болсун. Үгүтчүлөр керек, үлгүлөрүн беребиз. Колдон келер бекен? Келет. Баягы таң, бүгүнкү күн деген ырларыңдай болсо. Ой, аларды жаштар ырдап жүрбөйбү? Кыргызча эле жаз. Гезитке деле кыргызча басуу талабын коюш керек. Баягы казак жаштары Макжан Жумабаевдин, Ильяс Жансүгүрөвдүн, анан Шаакеримдин чыгармаларын алып келишиптир. Кол жазма китептеринен Макжандыкын алдым. Шаакеримди да алып келем. Макжанды көп окуп калбадыңбы? Сен ушул кыргыз Макжаны болуп калмай болдуң. Касым өйдө боло Осмонкулду карады. Ал колундагы барактарды сунду. Шурудай тизилген ырлар. Көзү жайнап карегинен күн күлүп турду. Жакында анын китеби Казандан жарык көрөт экен. Бул ырлар ошондо бар дешти. Ой, Осоке, жакшы иш калган турбайсыңбы? Таң атканча окуду. Оорукананын оозун тоскон кемпирдин жанына барып окуйт, кайра келет, кайра барып окуйт. Бул керемет акын. Мунун ырындай ыр мага табылбай койду. Мен да ушундай жазсам деп кыялга батып, тилек кучактап, жакшы ойлорго башын жөлөп отурду. Ушундай күндөрдүн биринде ал врачтык комиссияга кайрадан түштү. Бу кургак учук дегендин да ар кандай болот өңдөнөт. Касымды алар бул жолу кабатыр карап, кабак кашын салып отурушкан жок. Түз эле кеңешкенге өтүштү. Анан алардын бирөө: "Айылда кандай турасыңар? Мал барбы?" деди. "Мал бар, Ысык көлдүн жээги." "Көлдү билем, кымызчы?" "Бар", деди Касым шашыла. "Койлор көппү?" "Көп", деп жиберди. "Айылдагылардыкы да?" "Ооба." "Силердикичи?" "Бар." "Бар болсо болду. Айыл көлдүн жээгиндеби?" "Жээгинде." "Жээгиндедечи?" Тигиле карады. "Эгер сени айылга жиберсек, биз айткандай тамактанып, дарыланып жүрө аласыңбы?" "Жүрө алам." "Мындай, жигит, бул оору эмес, бул оорунун балекети. Азыр учук менен көпчүлүк ооруп жатат, жугат. Дарылоо татаал. Сенин бактың бар экен, сеники ачык эмес. Кандай десем, учуктун белгилери бар. Ал жаңыдан гана башталган. Ден соолук начар, тамак аштын күчү жок, болсо да режим сакталбайт. Кыскасы, тамак жок жүрө бергенсиң. А учук дегениң ошону жакшы көрөт. Баргында курсакты ачырба, эт, сүт, кымыз ич, көл жээгинде бол. Өтө арыктагандан улам оору козголо баштаган. Ушу кезинен көбөйтпөй тамактын күчү менен дарылап жок кылып сал, уктуңбу? Силер жакта мунун сырын билген бир-эки эле врач болбосо жок. Ошентсе да доктурга көрүнүп тур. Келерки жылы келесиң. Институтка эмес, түптүз бизге кел. Жакшы болсоң окууга мына мен жетелеп барамын. Кубатыңды качырба, тамактан өксүбө, көп кыйналба, таза жүр. Ысык сууктан этият бол. Башка айтарыбыз жок. Түшүндүңбү? Касым унчуккан жок. Башын жерге салып тура берди. Сага окуу, ден соолук керек болсо ушундай бала. Окуш үчүн ден соолук керек. Өмүр бою азап чекпеш үчүн азыртан баштап алдын ал. Сөз ушуну менен бүттү. Май ай эле. Касым ойлоп жүргөн: ооруканадан чыксам, мугалимдер менен сүйлөшүп, экзамен тапшырганга уруксаат алам. Балдардан калбай чогуу окуп кеткенге тырышам деген. Андай болбойт, өңдөнөт. Врачтык көзөмөл комиссиянын кеңеши чыкты. Күзгө чейин, жаңы окуу жылы башталганга дейре Касым туулуп өскөн жерине ден соолугун чыңдоо үчүн жиберилмек болду. Эс алуу менен бирге өз алдынча окуу керектиги институттан айтылды. Экзамендерди ошондо берерин эскертишти. Касым катуу ойлонду. Өткөн окуу жылында да кышы менен ооруканада болгон эле. Анан көшөрүп жатып экзаменге кала берген. Баш көтөрбөй окуган. Эми кайра мындай болуп отурат. Өткөн жылы эс алганда тыңып кетмек экен. Коомдук иш анча-мынча тыйын тыпыр табабыз деп жүрүп, жайындагы Ташкенттин таш эриткен ысыгы жеген экен да. Экзаменге уруксаат болгон соң анча деле кабатырланбаш керек. Даярдоо классын бүткөм, ага кайра кайрылбайм. Билим берүү классынын сынагынан өтсөм болду. 2 класстан окуумду уланта берем да. Коомдук иш, чыгармачылык бир аз азаяр. Азайса кези келгенде толуктайбыз. Көлгө жетейин. Көлененин абасы шыпа болсо ажеп эмес, деп жөнөдү. Башка жолу жок калган. Каражандын амандыгын тилеп, айланган тоонун ак канат кушу сымал кыялын кыйбас дос кылып кыргыз жерине жөнөдү.
Элеси көзгө илинбес, келгени жанга билинбес, жан дүйнөгө шам жагар жаратканга жалынып жөнөдү. Ооба, өмүр гүл бакча болуп кулпуруп, ден соолук мүрөк ууртап турган кез келсе, төбөсү жайлоо, төшү кыштоо жашоону көрөр. Өлүм менен жамандык адамдын баарын тең кылар. Тумшугу болот тунжур куш да ажалдан учуп өтө албайт. Ооруга өчөгүшкөн өлүмдү көрөт. Мен өзүмдү өзүм карайын деп өзүнө өзү бел байлап жолго чыкты. Анын адаты ушундай. Жаны жай алар менен бир нерсенин артынан түшөт. Мынча саат, мынча убакыт бош өтүп кетти деп тынчсыздана берет. Караколдо эс алууда жүргөнү менен убактысын окууга, анан коомдук иштерге бөлүштүрдү. Муну тайкеси жактырат. Бир нерсе болсо эле, ооба, Касым, ошентиш керек. Заман силердики, ошондой кыл, деп турат. Ошентип жатып, Касым Караколдогу жаштардын күчүн бириктирип, кыргыз театр группасын уюштурат. Ушул топ менен бирдикте эл арасына чыгып, оюн зоок аркылуу жаңы заман, революциянын маанисин карапайым кыргыздарга түшүндүргүсү келди. Чынында ошондой болду. Анча-мынча комсомол ишин билип, заман маанисин түшүнгөндүк кылды. Сөзү элге жетип, окууга, иштөөгө ынтызар жаштардын көбүнө кеңеш берди. Аны кадырлагандардын саны аябай артты. Ал болгон жерде жаштар чогулат. Жаштар бар жерге шаң бийлиги өкүм сүрөт. Жоро Жолдош дегендей, чакан топтун алдында ыр окуганды, азыркы ырлар кандай болушу керектигин чечмелегенди өздөштүрүп алды. Жалгыз жарым болуп, тааныш эмес жаштарга жолуккан кезде анын ата Аста Секин айтылат. Анын кулагына Касым деген сөздүн сы тыбышы угула калат. Ушундай күндөрдүн биринде жаңыча окуйм дегендердин башын бириктирип, үй мектеп дегенди чыгарды да балдар кыздарды окутканга киришти. Баш көтөрбөй окуп жаткандарды карап туруп, кыргыз балдарынын кимиси болбосун окууга дилгер, кат сабаты ачылса эле чоң окуулардан окуп кетишет. Биздин эл билимге суусап, окуудан ач жылаңач калышкан экен деген бир жолу. Анан ал ушул арада Нурипага кез келген. Ошондо анын окууга жөндөмүн көрүп, Ташкендеги үркөрдүү кыргыз жаштарынын арасына алып баргысы, ошол жерден окуткусу, чолпон жылдыз кылып балбылдатып алып жүргүсү келген. Эмнеге ошентип ойлонду экен? Азыр билбейт. Оюн ачык айтканы, ар нерсеге баам салып, кылдат байкоо жүргүзгөнү жактыбы? Кыргыз кыздарына мүнөздүү уяңдык, тартынчаактык, сыпайылыкка эр шаркак түшкөн, анын шайдооттугу, өзүн эркин алып жүргөнү, заманга жараша ой жүгүрткөнү, билимге умтулганы көңүлүн жибитти бекен? Айтор ал аны жактырган. Бирок муну көңүлдүн ишине, көз караштын башкача мамилесине, жүрөк каалоосуна байланыштырган эмес. Андай болбосо да керек эле. Деген менен бир жолу андан кийин да кыздын көзүнөн кандайдыр бир айсыз түндө ааламга айтып бере алгыс нур чачкан балбылдак ак жылдыздын жарыгын көргөн. Шаң кайган көк асманда андан башка жылдыз калбагандай, андан башка сулуулук жоктой миң кубулуп, миң бир ирет жымыңдап тургандай сезилген. Бул керемет көз караш бир жолу, бир гана көз ирмемде, бир гана кирпик кагым убакытта болгон да, андан кийинкиси ага абалкысындай туюлбай калган. Анан Касым ошол жан дүйнөсүн тазалап, дилине жарык нур чачып, көөнүнө көз тойгус сулуулук берип тазалап кеткен укмуштуу, ары сырдуу көз карашты издей берген. Ошондой, жок, андай эмес, ал көз карашка жете бербейт, деп ичинен бушайман чекчү. Жок издеген адамдай болуп түйшөлүп, жанында турган асыл дүйнөнү заматтын ортосунда бир өзү гана жоготуп алганына өкүнө берчү. Бул кирпик кагым мезгилге келип кеткен ал кереметте жагымдуулук да, жанга ыракат берген өзгөчө жыргал да, тынч жаткан дүйнөнүн бейпилдигин жоготкон убайым да, коркунуч да бар эле. Бул эмне деген дүнүйө? Башын билгени менен аягына чыгып, анык чынын ажырата албай койгон. Анын үстүнө негедир ага ушундай муңайым, сырдуу көз караштар көп жолукчу. Жакшы көрүү жайы, сүйүү ишинен башка болот өңдөнөт. Балалыкта андай түбүнө жете түшүнбөгөн аялуу сезимдер болгон. Балалык сезим, балалык жакшы көрүү, балалык сүйүү деп коет тура андайды. Ошондой болсо болгондур. Айтор сезим ишин көргөн. Бирок мындай кереметке мурда кийин кабылып көргөн эмес эле. Бир керемет көз карашка жолуктум да, жоготтум деп өзүнчө бушайман болгон.
Анан анын кайра бир кайрылып келбегенине, кайра бир кайталанып койбогонуна умсунуп жүрүп, унутпаса да унуткандай болгон. Жайкы эс алуусу көңүлдүү өттү. Ата-эненин кашында болуп, алар менен чогуу жүргөнү менен оорусун айткан жок. Алыста жүрсөм, ата-энем тааныбаган жер болсо, буларды санаага салып, сары убайымга батырбайын деди да, апасы камдаган азыкты алып жолго чыгып кетти. Тыныстан терисине батпай жүрдү. Ошондо кайдан жайдан чыга калганын ким билсин, Айтор комиссар деген сөз айыл аралап калган. Совет өкмөтүнүн чоң кызматындагы адамды комиссар дешет экен. Эми ошол комиссар дегени ишти жүргүзүп, элди окутуп, элди багат экен, турмушту оңдойт экен деген кеп жүрүп жаткан. Айтор мамлекетти ушул комиссар башкарат, суракты ушул жүргүзөт деп түшүнүшкөн. Касым кайрылып кайра кеткен соң, балам комиссар болот. Ташкенттен окугандар ошондой чоң ишке чектелишет экен. Бүт Орто Азия, биягы казактарга чейин ошол жерден окуйт экен. Москвадан кийин Петербург, анан эле ушул Ташкент чоң борбор болуптур деп жүрдү. Сурагандарга да ушинтип айтат. Жок, сырдана, көңүлү жакын адамдарга ушинтип айтат. Казак педагогика институту Казак-Кыргыз агартуу институту болуп калды. Касым экзамендерин бүт бойдон жакшы тапшырды. Базаркул анын баскан турганын, кыймыл аракетин карап жүрөт. Оору жаман да, кандай болуп калды экен дейт. Өзүнө болгон ишеним көбөйүп калыптыр. Ага ушунусу жакты. Коомдук ишке кайрадан аралашаарда Базаркул болбой койду. Менин тилимди алгын, Касым. Сага ден соолук керек. Ден соолугуңду кара. Оку, анан чыгармаларыңа басым койгунуң. Жазам дегениңди жаз. Элдик чыгармаларды кайра жазып чыкса да болот. Казактарды карачы. Козу Көрпөш, Баян Сулуу, Алпамыш, Кыз Жибек, дагы башкаларын жазып эчиңгурдай чыгарышты. Бизде эч нерсе жок. Сен чыгармаларыңа кара. Ошол бизге коомдук иш болот. Жер шартына, аба ырайына көнүп алсаң, анан көрөрбүз. Комсомол сенден качмак беле, деди. Ден соолук керек экен. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык акчолук деген. Сен азырынча биринчисин кармап тур. Же экөөнү тең аласыңбы? Күлүп калышты. Баса, сөз болуп жатат. Жакында бизге Макжан Жумабаев келет экен. Жетекчилер бияка чакырткан эмеш дейт. Калпычынын ким билсин. Биердегилер чоңдор менен майлай сүттөй мамиледе экен. Институтка сабак бергенге калтырышат деген сөз бар. Адабияттан берсе го, жанагы Хакимовтан кем бербесе эле, ашса ашып түшмөк. Касым оттой күйүп, кызыл гүл болуп жайнай калды. Чын элеби? Сөз болуп жатат. Ал акын да, күчтүү акын. Абайдын арыгынан суу ичкен акын. Ал келсе сага коомдук иштин керек эмне? Активист болбой акын бол. А биз сенин чыгармаларыңды балдарга окутабыз. Келип калса экен. Келип калар. Ал деле жаш эле экен. Бул жолу мен курду эле болсо керек. 30-дун тегерегинде дешти. Султанбек Кожоновду билесиң да. Бизге сабак берген эле го. Ошол экөө жакшы мамиледе экен. Коомдук ишти Осмонкулга берели. Бизге бир эле комиссар жетет, деди. Бирок Макжан келип кеткени менен сабак бербеди. Кийинки жылы 1922 биротоло келди окшойт. Баса, ошол 1921 жылдын аягында, ноябрь айында базакеси безилдеп айткан оорусу кайра кармап догдурлап кетти. Анан баягы ооруканасына жатты кышы бою. Казак тилиндеги басылмаларга ырлары жарык көрүп, акын катары таанылып турган чагында дагы бир кыргыз акыны болчу дос күттү. Ал кайкы мурун, кара чач, казак, татар, орус тилин жакшы билген Сыдык Карачев эле. Аскердик окуу жайынан билим алып жаткан, сөзгө уста, тамашага тамызгы койгон бу жигит ыр дегенден кен экен. Бир казакча, бир татарча, бир орусча ыр айтат. Үнүн акырын чыгарып, анан төгүлүп ташып кызыганда токтотуп ал. Мынча ырды кайдан жүрүп үйрөнүп алдың эле дегендерге. Малай жүрүп ач калганда, атасы өлгөн уктайт, ач калган уктабайт дейт эмеспи? Ошондой кезде кыргызча ырларды айта берчүмүн. Аным уктатпаса, башка тилдеги ырларга кирчүмүн. Кайсы улуттун үйүндө жүрсөм, ошонун ырларын үйрөнүп алчумун. Антпесең бала кылабы, деп күлүп койчу. Сакуда, башка окууда окугандар чогулуп адабий кече өткөрүп турмай болушту. Ошентип Касым ошол жылдын кийинки 1922 жылдын жай мезгилин кайрадан Ысык көлдө, Чырпыкты, Каракол, Тепкеде өткөрдү. Антпесе ден соолук болбой турган. Турду бүбүнү алгач 22 жылдын жайында көргөн.
Ташкент шаарынын айгүлүндөй болгон бул кыз каяктан караколго келип калган деп койгон. Кыялына эч нерсе деле алган эмес. Жөн гана Ташкенттеги күндөрүн эсине салып, окуу эңсеген кыздардын элесин көз алдына алып келген. Анан бир келип кеткен закымдай болгон бу кыз ошо бойдон жоголуп кеткен. Тагдыр деген тагдыр да Сыдык үчөөнү 1 жылдан соң кайрадан кездештирип, карайган түндөн ак шоола издеттирип, табыштырмагы алдыда турган турбайбы?